Кыргызстан тоолуу өлкөлөрдүн катарын толуктайт. Акыркы жылдагы глобалдык климаттык өзгөрүүлөр Кыргызстандын табиятына да терс таасирин тийгизүүдө. Анда жаратылышка болгон кайдыгер мамиле тоолордун мөңгүлөрдүн кыскарышына кептеди. Буга байланыштуу энергетика тармагында каатчылык жаралганы белгилүү. Бүтүн дүйнөгө абдан маанилүү, себеби тоодо мөңгүлөр бар. Мөңгүлөр климаттын мындай стабилдүүлүгүн кармайт да, себеби мөңгүлөр ошо климат жылып атканын токтотпосо деле төмөндөтөт. Азыркы күндө мөңгүлөр эрип атат. Ошон үчүн албетте ошого көбүрөөк маани берип, жалаңкана тоолуу өлкөлөр эмес, башка бүтүн дүйнөнүн өлкөлөрү да ошого көбүрөөк маани берип, ошол процесстерди токтотуш үчүн аракеттениш керек. Суунун булагы болгон мөңгүлөрдү дүйнө коомчулугу менен биргеликте сактап калуу учурдун олуттуу маселеси. Мындан улам президент Садыр Жапаров былтыр сентябрда Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 76-чы сессиясында 2022 жылды эл аралык тоолор жылы деп жарыялоо сунушун берген. Тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн эл аралык жылы жөнүндөгү демилге Бириккен Улуттар уюмуна мүчө бардык мамлекеттер тарабынан бир добуштан кабыл алынып, 93 мамлекет бул документти колдогон. Байланыштуу бардык кызыктар тараптарды биринчи кезекте эл аралык көп тараптуу банктарды, климаттык фонддорду жана корпорацияларды биз менен тыгыз иштешүүгө чакырамын. Урматтуу айымдар жана мырзалар, Кыргызстан үчүн кылымдардан бери келе жаткан мөңгүлөрдү, суу ресурстарын жана улуу тоолорду климаттын өзгөрүүсүнөн гана эмес, экономикалык абийирсиз ишмердүүлүктөн сактап калуу өтө маанилүү. Буга байланыштуу жаратылыш мурастарын сактоо максатында Кыргызстан 2022 жылды тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыялады. Жарлыкка ылайык министрлер кабинетине мартка чейин тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылын өткөрүү боюнча жол картасын иштеп чыгуу жана бекитүү тапшырмасы коюлган. Кыргызстанда бак тарактар отургузулат массалык түрүндө. Себеби ошо бак тарактар көбөйсө, токой көбөйсө, багбанчылык көбөйсө, бак тарактар температураны төмөндөтөт, абанын ымдуулугун көбөйтөт, мөңгүлөрдүн эригини 100% токтобосо деле азаят да. Ошон үчүн биз ушундай иш-чараларды пландаштырып атабыз. Жаратылыш ресурстары азайып, климаттык өзгөрүүлөр орун алып жаткан чакта өлкөдө экологияга кам көрүү негизги маселе. Автотранспорттордун көбөйүшү, химиялык зыяндуу заттар жаратылыштын талкаланышына алып келип жатат. Мындан улам климаттын туруктуулугун жогорулатуу, тоолорду өнүктүрүү үстүндө натыйжалуу иштер жүрүшү керек дешет. Жерде ошол жанагы аймактык бир климатты туруктуу сактап калууга аракеттер болуш керек. Иш программалар, илимий программалар, экологиялык катастрофалар, климаттын өзгөрүүсүнүн натыйжасында пайда болгондо кырсыктар, катаклизмдер дүйнөлүк канчалаган согуштардан, аскерий согуштардан оор экендигин түшүнүшүбүз керек да адамзат. Ошондуктан биз Кыргызстанда негизги багыттар боюнча мына жаратылышты коргоонун приоритеттерин белгилеп алышыбыз керек. 2022 жыл Кыргызстандын демилгеси боюнча кабыл алынган тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүүгө багытталган 3-чү резолюция болуп калды. 16 апрелде Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 75-чи сессиясынын алкагында жаратылыш чек араны билбейт деп аталган 1-чи резолюция кабыл алынган. Ал эми экинчиси 23 ноябрда ЮНЕСКОнун башкы конференциясынын 41-чи сессиясынын алкагында тоо мөңгүлөрүнө мониторинг жүргүзүүнү жана изилдөөнү күчөтүү кабыл алынган. Алмагүл Эркебай кызы, Мирзат Нуманов, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош шаары.